Assalamu alaikum. İsatlı'nın görüşüyor жана каттоочулары. Бүгүн 16 май 2026 жыл. Ошо бир кой жөнүндө маалымат берип кетейин дедим эте. Бул жерде 70 баш кой бар. Канча пайда бир жылда ошо бул жерде 40-50 меники эмес. Bir примерно 23-24 меники, калганы акамдардыкы. Ошо бул 70 койдон 30 койдон бир жылда канча пайда тапсаң болот. Таза бул жерде мен өзүм койлорум кочкор козулар аралашып кеткен. Бирок мен сиздерге маслихат берет элем, жаш токтуларды алсаңыздар жакшы болот. Ошо бир жакшы кочкордон кошуп, ошону неме кылсаңыздар болот. Үйдө эле карап бир 30 койдучу бул жерлерге алып келип эле ушу баксаң болот эми. Жакшы го дейм. Ошо канча бир расход примерно бул жерде чөп кетпейт, өзүбүздөн болот, өзүбүздүн бак бар. Ал жакта ошо мака кетет, бир 20 миң сомдук мака кетет. Бирок бул жерде 30 кой 10 миң сомдон бергенде 300 миң сом болот. Бирок бул жерде 10 миң сом бир жылда мындай бир 50% элеп калат го дейм. 100% бир 15 миң 20 миң сомдой бир пайда табасың да. 600 миң сом 30 бир жылда. Нормально. Бир жылда бир койдон 30 миң. Нормально. Мындай азыр курьер болуп көргөнү, стройкада иштегенден көрө ушу 30 кой алыпчы. Жүрө берсең жакшы да. Ошо прибылап коесуң. 20 миң 30 миң расход коесуң. Азыр булар жем жебейт, таза адыр эле багабыз мындай жерлердечи. Бул жерде чубак, ажырык жеп коет, ошо жүрө берет. Бул кыйын деле жок. Короо болсо эле болду. Короо болсо сак киргизип чыгарып турган болсо болот. Жайып коесуздар, жүрө берет. Алдын кайтарасыздар, бир суу ичирип коесуздар. Ошо кышта ошо бир жем бересиздер кыш бою. Күздө сентябрда баштап жем берилет буларгачы. Жаз алда уже болду. Ошо апрелде уже жем бүтөт. Бул токтотобуз жемди. Ошо азыр булар менен азыр жакшы козуларчы 20-30 миң сомдон сатып атабыз. 60 миң сомдон токтулар сатып атабыз. Канча примерно 1 жашар, 1,5 жашар ошо токтулар сатып атабыз. 40 миң 50 миңге чейин барат. Ошо жакшы. Бул жерде митс койлор деле бар, жакшы. Бул жерде 60-70% неме кандай десем, жайдары, таза жайдар койлор жакшы. Арык эмес, семиз жакшы. 30% арашам бар ошо. Азыр мен сиздерге толук обзорду жакынырактан көрсөтүп берем. Мынакей жакынырактан бир обзор. Так. Ушул жерде канча? Бул жерде митс койлор бар. Ал төлкө көчкө ташай деген. Бул жерге жакшы да. Ушул токтулар бар. Азырынчачы 3 айлык токтулар. Акчы кучкорлору деле бар. Ошо. Ургачылары арзаныраак кетет, чем кочкор. Кочкор бул жерде жакшы өсөт. Бул токту примерно аптасына 14-15ке смело дейсиң да. Смело сатасың. Ошо жерде эркек козулар примерно 15 миң сомдуктары. 3 айлыкта булар. 3 айлык. Окей. Тигил жакта 4 айлык коз бар. Жык кара козулар турат. Ошо. Ал жерде 20-30 миң сомдук козулар бар. Жакшы. Бирокчу бир жаңылап коесуздар, бир 5 жылда бир жаңыласаңыздар болот. Дарысын бересиздер питке арчыга. Ал деле кымбат деле эмес, бир 500-600 сом турат. Ошо аласыздар, 30 койго жетет. Бирөөнү берип коесуздар, жүрө берет. Ошо жакшы карасаң эле болду. Буларды немеге дилап чыксаң болбойт. Ошо немечи баягы көк чөпкө ичи өтүп, чычкак арыктап. Муну койду бир күн бакпай койсоң уже арыктап кетет.
Şöyle var. Bırak jaydары var şambı. Bakkan bilet de. Payda көп ekeniçi. 15-17 ming so'mlik qo'zilar hozir. Bu erkek, musuchi, bu tetik o'rtasidagi. Bu ikkovi to'qdi. Eng qirtan qo'ylarim dag'i жаңылайып turgan qo'ylar o'shu ko'k qo'y. Bu 6 yashar. Shu 6 yashar. Yaxshi. U o'ta yaxshi qo'y. Mana yılga 30 ming so'm, 40 ming so'mga cheyin beradi bu qo'y. Baldары var tetigi жакпач. Bu өзү экөөнүн тууган, өзүнүн баласы деле экөөнүн тууган, бири сургач, бири эркек. Белгиси деле ошондой. Бири эркек, бири сургачы. Ошо. Бул жерде байкасаңыздар, сары козулар көп, линиясы жакшы. 18-19 сантиметрге чейин жакшы козулар бар. Boyu жоғын жақшы азырынча. Бұда жылы $1000 сатып аттық. 2-3 қой қозы қошқор. Өте жақшы. Ошо. Сіздер ушу каналды жаңыдан баштап көрүп атсаңыздар, жақшы комментариялар жазып, катталып коюңуздар. Кийинки видеода эмне жөнүндө болсун бир жазып кетиңиздер.